Министрлер кабинетinin төрагасы Акылбек Жапаров Бириккен Араб Эмиратына жумушчу сапарын жүрүшүндө Араб Эмираттарынын вице-премьер-министри, Дубай башкаруучусунун орун басары финанс министри Шейх Мактум бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум менен жолугушту. Акылбек Жапаров белгилегендей, Кыргыз Республикасы Бае менен достук мамилелерди өнүктүрүүгө чоң маани берет. Ал Шейхти Бириккен Араб Эмиратынын негизделгенин 50 жылдыгы менен куттуктады жана мамлекет башчынын Бае жетекчилигине куттуктоосун жеткирди. Өз кезегинде Араб Эмираттарынын вице-премьер-министри соода экономикалык жана инвестициялык тармактарда кызматташтыкты өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар өз ара кызыкчылык туудурган багыттардын жыйындысы боюнча эки өлкө кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулады. Атап айтканда, инвестициялык, туризм, айыл чарба тармактарындагы кызматташтыктын маселелери талкууга алынды. Булак говорит эже. Бул Бекзат. Ал үй бүлөсү менен 10 000 сом төлөп батирде ижарада турушат. Бирок эми көйгөй чечилди. Кантип дейсизби? Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативи 10 жылга пайызсыз бөлүп төлөөнү сунуштайт. Болгону бир гана жолу 4% кызмат акы алынып, башкы төрөм 25%дан башталат. Ансар Групп менен өз үйүңүздө бакубат жашоону улантыңыз. Бүгүн 14 декабрда өлкөнүн жогорку окуу жайларынын эң мыкты 80 студентине президенттик стипендия тапшыруу аземи болуп өттү. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө президенттик стипендияга ээ болуп, башкаларга үлгү болгон жаштардын эмгегин баса белгиледи. Садыр Жапаров белгилегендей, мамлекет бардык студенттерди ийгиликтүү билим алыш үчүн зарыл шарттарды түзүүгө күч аракетин жумшап жатат. Жапаров студенттерге ак жол, ийгиликтерди жана жетишкендиктерди каалап, президенттик стипендияларды тапшырды. Булак ынтымак кейжи. Бүгүн 14 декабрда UFC уюмунун чемпиону Валентина Шевченко Ош облустук ички иштер башкармалыгына барды. Бул тууралуу облустук милиция кабарлады. Өз сөзүндө Валентина Шевченко милиция кызматкерлери менен жолукканына кубанып, салтанаттуу тосуп алгандыгына ыраазычылыгын билдирип кетти. Ошондой эле спортчуга арналган салтанаттуу азем саптык жүрүш менен коштолду деп билдирди облустук милиция. Андан соң башкармалыктын спорт залында дүйнө чемпиону өздүк курамга мастер-класс көрсөткөн. Ошондой эле Валентина Шевченко башкармалык имаратында жайгашкан милициянын генерал-майору Базарбай Нурматов атындагы тарых музейдин материалдары менен таанышып, музейге киргендер үчүн кол тамгасын калтыруу журналына каалоо тилектерин жазган. Булак суперкейжи. Ысык Көл облусунун Каракол шаарында 5-кабаттан 16 жаштагы кыз секирип аман калды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя 13 декабрдан 14 декабрга караган түнү саат 23:10 чамасында болгон. Анда 16 жаштагы өспүрүм кыз Караколдогу көп кабаттуу үйлөрдүн чатырына чыгып боюн таштаган. Кыз учурда облустук ооруканада, алдын ала маалыматтарга караганда анын эч жери сынган эмес. Азыркы тапта ал эмне себептен бул ишке барганы боюнча маалыматтар чогултулууда деп билдирет басма сөз кызматы. Булак суперкейжи. Мурунку президент Аскар Акаевдин Кыргызстанга келгени айтылды. Бул тууралуу Акпресс өздүк булактарына таянуу менен жазды. Маалыматта айтылгандай, Акаев Москва Бишкек рейси менен саат 04:40 уулу Илим менен бирге учуп келген. Журналист Айжигит Матраимов Аскар Акаевдин Кыргызстанга келгени тууралуу кабарды тастыктады. Булак говоритова. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында жаш жигит сейилдеп бара жаткан 16 жаштагы кыз менен 18 жаштагы баланын үстүнө кислота чачты. Бул тууралуу Орусиянын жергиликтүү басылмалары жазышты. Бул окуя 10 декабрь күнү кечке жуук болгон. Анда жигити менен сейилдеп бара жаткан 16 жаштагы кызга мурдагы сүйлөшкөн жигити кызганычтан улам кислота чачып жиберген. Чачылган кислота кыздын бүт денесине жайылган. Азыр дарыгерлер жабырлануучунун өмүрү үчүн күрөшүп жатышат. Кыздын абалы оор. Кол салган 24 жаштагы жаран өзүн өзү өлтүрүүгө даярданып жаткан учурда мейманканадан кармалган. Азыр ал жигит камакта. Полиция ага карата кылмыш ишин козгоду. Булак суперкейжи. Ош облусунун Кара Суу районунда айыл чарба багытындагы жерлерди мыйзамсыз сатууга шектелип бир жаран кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматынан билдиришти. Анда маалымдалгандай, кармалган ИГ аттуу жаран 10 декабрда тергөө камак жайын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Мындан тышкары, аталган фактыга тиешеси бар башка адамдын жашаган жери жана иштеген жери боюнча тинтүү жүргүзүлүп, натыйжада 1000ден ашуун жер тилкесине жекеменчик
кыймылдашып жөнүндө көлүктөрдүн жаңы бланкалары, паспорттордун көчүрмөлөрү, ар бир мыйзамсыз өзгөртүлгөн айыл чарба жерлеринин расмий жана азыркы ээлеринин тизмелери табылган. Мурда аталган факт боюнча Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы НХ, анын шериги МС, ошондой эле Кара Суу районунун кадастр мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчилери ББ жана ШС кармалган. Булак ынтымак KG. Мындан ары айрым жол эрежесин бузгандыгы үчүн айыптарды 70% төмөндөтүү менен төлөөгө болот. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча мамлекеттик инспекциясынан билдиришти. Жаңы кылмыш кодекстери 1-декабрдан тарта күчүнө кирди. Эрежеге ылайык айыппул салуу жөнүндө токтом келип түшкөн күндөн тартып 15 күндүн ичинде төлөнсө, айрым жол эрежесин бузуулар үчүн айыптын өлчөмү 70%га кыскарат. Башкача айтканда, айыптын суммасы 1000 сомдун ордуна 300 сомду түзөт. Ошентип, жарандар төмөндөгү мыйзам бузуулар үчүн айып салуу жөнүндө буйрукту алган күндөн тартып 15 күндүн ичинде жеңилдик менен төлөй алышат. Белгиленген ылдамдыктан 10 чакырым сааттан ашык, бирок 20 чакырым сааттан ашпаган транспорт каражаттарынын айдоочулары жол белгилери же жүрүүчү бөлүктүн белгилери менен тыюу салуучу светофор же жол диспетчеринин тыюу салуучу имараты менен белгиленген стоп линиясынын алдынан токтоп калуу үчүн жол кыймылынын эрежелерин сактабоо, жол белгилеринин талаптарын аткарбоо, жолдун жүрүүчү бөлүгүн белгилөө боюнча талаптарды аткарбоо, токтотуу же токтотуу эрежелерин бузуу жана келе жаткан тилкеге чыкпастан маневр жасоонун эрежелерин бузуу. Булак репортер KG. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабековго Казакстан эгемендүүлүгүнө 30 жыл мааракелик медали менен сыйлады. Медаль Казакстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын алдында өлкө президентинин жарлыгы менен Казакстандын саламаттыкты сактоо жана медицина илимин өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн, ошондой эле эки элдин ортосундагы кызматташтык достукту чыңдаганы үчүн ыйгарылат. Сабырбек Жумабеков 2013 жылы Казакстан Республикасынын достук ордени менен сыйланган. 2014 жылы Казакстандын Кыргызстандагы ардактуу консул болуп дайындалган. Анын жетекчилиги менен 10дон ашык илимдин кандидаттары жана докторлору корголду. Бүтүрүүчүлөр Казакстандын бардык аймактарында иштешет. Бул аралыкта ал Казакстандын жарандарына 3,5 миңден ашык операция жасаган деп айтылат билдирүүдө. Булак чындык медиа.